уртам суу. Белгилүү акылман Ибн Саммак күндөрдүн биринде байлыгы жана бийлиги дүйнөнү дүңгүрөтүп турган мусулмандардын падышасы Харун ар-Рашидке жолукканы келет. Ал келген учурда падышага ичкенге суу алып келишет. Падыша Харун ар-Рашид чөйчөктөгү суудан ичейин дегенде акылман Ибн Саммак: өкүмдарым, эгер суусуздуктан өлүп баратканыңызда бир уртам суунун ордуна бийлик жана байлыгыңыздын жарымын сураса берет белеңиз, деп суроо узатат. Макул болмокмун. Падыша суусун ичиптөт. Даанышман дагы сурайт: эгер ичип жаткан суу ашказаныңыздан кетпей туруп калса, аны дарылоо үчүн бийлик жана байлыгыңыздын калган жарымын сураса берет белеңиз? Ооба, бермекмин. Демек, сиздин байлыгыңыз менен бийлигиңиз бир уртам суунун кирип, кайра чыгуусуна татыбайт экен. Андай болсо, андай байлык менен бийликти эңсөөнүн кереги барбы? Деген экен акылман.